Бейиш нуру. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Алымдар менин мураскорум". Мухаммад Бахауддин Нақшбанди, Бухари. Атасы тараптан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын, ал эми апасы тараптан Абу Бакр разияллаху анхунун урпагы болуп саналат. 1338 жылы Бухарага жакын жердеги Касри Арифан айылында төрөлгөн. Нақшбанди ысымы оймо сайган деген мааниге келип, бул ысым кичинекей кезинде атасы менен бирге тигүүчүлүк менен алектенгендиги үчүн берилген деп айтышса, экинчи бир булактарда анын курган тарикат жолу аркылуу көптөгөн инсандар жүрөгүн тазалап, кооздогондугу үчүн берилген делинет. Ал төрөлгөнгө чейин эле Баба Семаси аттуу олуя анын төрөлөрүн сүйүнчүлөп мактачу. Төрөлөрү менен Семаси аны өзүнө руханий уул катары кабыл алат. Ал чоңойгон кезде Семасинин окуучусу Шейх Сейид Эмир Кулалинин колунда көп жылдар бою тарбияланып, илим алат. Бир күнү Бухарада олуялардын көрүстөнүн зыярат кылганы барып, мурда жашап өткөн суфилер менен руханий ааламда жолугушат. Бул руханий жолугушууда бир кылым мурун жашап өткөн суфи Абдухалик Гуждувани Нақшбандиге диндин буйруктарына толук баш ий, тыюу салынган нерселерден кач, фатва аркылуу уруксат берилген нерселерге эмес, тескерисинче такыбалыкка жабыш, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жана сахабалардын жолу менен кет деп буйрат. Ушул күндөн тарта Нақшбанди устазы Эмир Кулалинин тарбиясынан чыгып, хафи зикирге, башкача айтканда, ичтен купуя кылынган зикирге кирет. Шейхи Эмир Кулали анын бул кылгандарын колдоп жактырат. Артынан Эмир Кулали өзүнүн уулун Нақшбандидин тарбиясына берет. Арадан көп жылдар өтүп, Нақшбанди мындан арыда өсүшү керектигин көргөн Эмир Кулали ага: "Өзүмдө эмне болсо баарын сага бердим. Мындан ары дагы да руханий жактан өсүү үчүн, өнүгүү үчүн башка жактарга барып изилден уулум", дейт. Кийин Нақшбанди көп жылдар бою көптөгөн аалым олуялардан сабак алып, өзүн өнүктүрөт. Хадис илиминде өтө берилүү менен алат. 2-3 жолу ажылык ибадатын аткарат. Экинчи жолу ажылыктан келгенде Шейхи Эмир Кулали каза болгон эле. Өлөөрдөн мурун бүткүл шакирттерине мындан ары Нақшбандиден сабак алгыла деп буйрат. Нақшбанди Бухарада сабак бере баштайт. Учурда Нақшбанди таркаты деп аталган тарикат жолун түптөйт. Азыркы Афганистандын Герат шаарына барып, ал жерде мамлекеттин жетекчисине насааттарын айтат. Ал адал тамакка өтө маани берчү. Жеген азыктарын өзү айдачу. Жер иштетүүдө колдонулган суунун, үрөндүн, иштетилген айбандардын адал болгондугун кылдаттык менен текшерчү. Анын адал тамагын жеш үчүн көптөгөн аалымдар сабактарына катышчу. Ал тамакты даярдап аткан киши ачуулануу менен даярдаса, ал тамак адамдын жан дүйнөсүнө зыян берет. Ачуулануу менен жасалган ишке шайтан аралашат деп эскертет эле. Ачуулануу менен жасалган тамакты өзү да жечү эмес, шакирттерине да жедирчү эмес. Бир күнү Герат ханы Малик Хусайнинин жубайы ага өз колу менен кийимдерди тигип жөнөтөт. Бирок Нақшбанди аны албай коет. Ханыша бир нече жолу суранса да албай коет. Нақшбанди бул мезгилдери кийизден тигилген эски кийим, эски чокой, эски бут кийим кийчү. Бир күнү шакирти ага келип, намаздан ырахат ала албай жаткандыгын айтканда, Нақшбанди ага жеген тамагыңдын адал болгондугун текшер дейт. Шакирти тамак пиширип жатып өзүнө таандык болбогон отунду колдонуп койгондугун эстейт. Нақшбанди эмгектенгенди аябай жакшы көрчү. Ал эмгектенип бирөөгө жүгүн салбаш керек, ошол эле кезде дүйнөгө да берилип кетпеш керек деп эскертчү. Андан кээде керемет көрсөтүңүзчү деп суранышаар эле. Ал ушунча күнөөбүз бар туруп да жер бетинде соо басып жүрүүбүз өзү керемет эмеспи деп кереметтерин мүмкүн болушунча жашырат эле. Дайыма
Эч ким тоготпогон баары акарат кылган адамдар менен дос болгула, алардын көңүлүн алгыла деп айтчу. Дайыма өзүн кичипейил алып жүрчү. Башкалардын алдында кийими өзгөчөлөнүп калса, дароо чечип башкаларга белек кылып салчу. Ал улгайып калган чакта дагы бир жолу ажылык зыяратына барат. Кайтып келгенден кийин ооруп баштайт. Достор кеткен ушул акырет ааламы кандай сонун деп өмүрүнүн акыркы убагы келип калгандыгын билдирет. 1389 жылы 1 мартта шахадат келимесин айтып акырет ааламына жөнөп кетет. Учурда кабыры Бухара шаарына жакын Касры Арифан айылында жайгашкан. Арадан канча жыл өтүп кетсе да анын кабырын зыярат кылгандардын саны арбын. Накшбандия тарикаты Орто Азия, Индия жергелерине чейин жайылган. Бул тарикаттын жолдоочулары Мухаммад Парса менен Алауиддин аттардын эмгеги менен Накшбандия тарикаты Мавреннахр чөлкөмүнө тагыраак айтканда азыркы Сырдария менен Амурдариянын ортосундагы чөлкөмдөргө жайылган. Кийин Убайдуллах Ахрар заманында Истанбулга чейин жетти. 18-кылымда Мавлана Халид Багдадинин кызматы менен Осман дөөлөтүнө кеңири жайылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде үммөтүмдүн аалымдары Исраил уулдарынын пайгамбарлары сыяктуу деген. Бедиүззаман Сайд Нурси болсо бул хадистегидей аалымдык даражага жеткен аалымдардан дагы бирөө бул Мухаммад Бахаудин Накшбанди деп айтат. Айрыкча бул зат аркылуу миңдеген мусулмандар ыйманын куткарып, эки дүйнө бакытына жеткендигин айтат. Бейиш нуру.